Moskvada Bağımdat namazı 6:38'de giret. Men tünü 4:30'da turup daarat alıp 2 reket jana 4 reket tahajjud namazды okuyum. Buyursa saat 5:35'te dualardı, zikirdi aytıp namazım bütürüm. Saatlarım tuğrabı. Je saat 4:30'dan erterek turuşum gerek be. Bola beret. Bağımdat namazın uağı girgenge çeyin bolot. Azır aytып отасыз, мен 6:38'de Bağımdat kiret dep. 6:37 minut 59 sekundga çeyin tahajjud namazlarınız jaray beret. 6:38 bolorу menen Bağımdat namazın uağı kiret. Mына ушундай эле айтып берели. Эң негизгиси Bağımdat uağı girer menen бүттү. Nafil namazlar окуганга болбойт. Ага чейин албетте окуй бересиз. Жана кошумча дайым айтып келебиз. Kur'an oşonço vaqt getiriп atыпсыз. Arapça Kur'an okuганга үйрөнгөнгө аракет кылыңыз. Азыр YouTube'дар аркылуу, онлайн аркылуу, офлайн менен айтор бардык жагы менен үйрөткөнгө аракет кылып атышат. Сиз да ошону эмне кылыңыз? Аракет кылып үйрөнүп алсаңыз керемет болот. Адамга берген күч кубаты дагы башкача болот. Kur'андын күчү керемет, муну сүрөттөп бута албайсыз. Ушунчалык жан дүйнөңүз тынч, өзүңүздү бир абада калкып жүргөн сыяктуу элестетип каласыз. Эгерде Kur'анды дайыма окуп жүрсөңүз, анан көздү албай турган саргылтык илгерки китептер болчу эле го Советтер Союзунун. Ошо сыяктуу барактарга жазылган, сапаттуу барактарга жазылган Kur'андар бар. Kur'ан баары эле бирдей. Болгону барагы сапаттуу, сапасыз деп бөлүнөт. Анан кээ бир барактар бар, мына жарыктын жары урунганда көздү чагылыштырып, көздү уютуп коюш мүмкүн, мындай алсыратып коюш мүмкүн. Ошон үчүн саргыч барак, көзгө жагымдуу барактарды алып, баракка жазылган Kur'андардан алып алып окусаңыз керемет. Керемет. Мисалы, ла ястазинука аллазина юъминуна биллахи вал яумил ахир ай южахиду би амвалихим ва анфусихим валлаху алимун бил муттакин деп. Аны ушу сыяктуу окуй бересиз. Керемет. Укмусон. Анан балдарыңызда кулагынан уга берсе, сиз айталы, Bağımdat намазы 7:30-да куласа, сиз эртең менен 6-да туруп алып, дарат алып, анан кээде келинчегиңизби, өзүңүзбү арапча Kur'анды окуй берсеңиз, бала чаканын кулагына сиңе берет, жагымдуу угулуп калат. Анан аларда Kur'анга болгон берилиш күчөйт. Мисалы, биз кемпир чалыныгында чоңойгонбуз, чоң ата чоң апабыздын. Чоң атам намаз окуп атканда Аятал Курсилерди окучу, Аллаху ла илаха илля хувал хайюл кайюм дегенде кулагга жаңып калган. Жаңыра берчи. Анан кулакка сиңген ошо. Кулакка жаңыр угула берчи, анан бара сиңип калат экен. Угуп отуруп эле жаттап алганбыз. Ошол сыяктуу бала чакадагы Kur'анга болгон мамилеси бала чаканын өтө кызыгуу күчөйт экен дагы. Анан жакшы болуп калат экен Kur'анга болгон мамилеси. Кийин Kur'анды үйрөтүү дагы жеңил болот.